Жанар Акаев Бабанов Центеран эмес Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн иштеген. Мындай пикирин жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев Facebook баракчасына жазды. Өмүрбек Бабанов жетекчилик кызматта турганда Центеран эмес Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоп келгени баарыбызга маалым. 2012-жыл Кумтөргө мурдагы бийлик берип салган 16330 гектар жерибизди Кыргызстанга кайтарган дал ушул Бабанов болду. Бирөөгө жагабы жакпайбы, бул кашкайган факт. Фактыга далилге таянбай туруп саясий ишмерлерди четинен СИЗОго камай бергенине мен башынан каршы чыгып келетам. Биз түшүнүк менен эмес, мыйзам менен жашашыбыз керек. Жапаров да, Текебаев да мыйзамсыз камалганын айттым эле. Мына Бабанов да мыйзамсыз камалды жана соттук териштирүү жабык болуп, журналисттерден бекинип, одону мыйзам бузуу менен өтүүдө деп билдирди депутат. Булак Медиа Центр. Эл чындыкты билсин. Менен Асылбек Жээнбеков жоопко тартыла баштады. Ал парламентте спикер болгон. Эгер парламентте спикер болгондордун баарын кармай берсек, анда Накыта Балакита Жаралбаева. Кумтөр маселеси боюнча комиссиянын төрагасы азыркы финансы министри Акылбек Жапаров деле аппак карга эмес. 2003-жылы Акаев Центераны түзүп, ага бардык жей турган тешиктерди даярдап жатканда парламенттин депутаты Акылбек Үсенбеков уктап жатты беле. Ошол мезгилде Кумтөр боюнча түзүлгөн комиссия Акаевдин ишин актап чыккан. Үзөңгү куушту үзө чаап Кытайга бергенге каталып жаткан Акылбек Үсенбекович Акаевди мактап, анын кылган иштерине ыраазычылык билдирип жатпады беле. Ал депутат катары кол койгон эмес, бирок ошол кезде алтынга чөмүлбөй Кумтөрдү элге алып берсе сонун болмок. Эгер Акылбек Жапаровдун логикасын карасак, анда бардык 1991-жылдан берки парламенттин төрагаларын жоопко тартыш керек, дейт Азизбек Исенбаев өзүнүн Facebook баракчасында. Эл чындыкты билсин. Калай Абылгазиев ооруканага түштү. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында отурган мурдагы премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев ооруканага түштү. Ал учурда Бишкектеги Бикарт жеке менчик бейтапканасында дарыланууда. Аталган медициналык мекемеден кабарлашкандай, Абылгазиев жүрөк кан тамыр ооруларынан дарыланып жатат. УКМК бул маалыматка комментарий берелик. Абылгазиев 26 январда кармалган. Ал коррупцияга жана мыйзамсыз баюуга шек саналууда. Майдын соңунда сот аны камактагы мөөнөтүн 26 июлга чейин узарткан. Буга чейин жемкорлукка жана мыйзамсыз баюуга шек саналган бажы кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов жана парламент депутаты Кубанычбек Жумалиев да Бикарт ооруканасында дарыланып чыгышкан. Булак Азаттык. Эл чындыкты билсин. Митингге $10,000 алабы өзү жооп берди. Жарандык коомдун өкүлү Улан Үсөйүн Арбер уюштурган митинг үчүн $10,000 алабы. Буга ал өзү социалдык тармактагы баракчасы аркылуу жооп берди. 2 күндөн бери Улан Үсөйүн Арбер митингге $10,000 алат деп эле каралап бүтө албай жатышат. Бай болгурлар кичине пейилдигенен коюп, Бабановду каралагандай эле мага деле $150 миллион алган деп койсоңор болот. Акчага да ичиңерди тартасыңар. Айткандай, бул аттын башындай да алтын алгам. Трамп менен Байден өзү берген, аны неге жазбайсыңар деп билдирүү калтырган Үсөйүн. Булак Медиа Центр. Эл чындыкты билсин. Зулушевке генерал-лейтенант намына барабар болгон чин ыйгарылды. Курманкул Зулушев жогорку кеңештин депутаты болгон. 2020-жылдын октябрь айында бийлик алмашкан соң башкы прокурор болуп дайындалган. Кыргызстандын башкы прокурору Курманкул Зулушев юстициянын 2-класстагы мамлекеттик кеңешчиси атайын чинине ээ болду. Бул тууралуу көзөмөл органынын маалымат кызматынан билдиришти. Мындай жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгону айтылат. Башкы прокурорго юстициянын 2-класстагы мамлекеттик кеңешчиси атайын чинине ыйгарылды. Бул генерал-лейтенант намына тетти деп айтылат билдирүүдө. Зулушев жогорку кеңештин депутаты болгон. 2020-жылдын октябрь айында бийлик алмашкан соң башкы прокурор болуп дайындалган. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин. Тарых унутпайт Ош Когалаңы жана генерал Курсан Асанов. Ош Когалаңына билинбей 11 жыл болду. 2010-жылдын 10-июнь күнү кечинде Ош шаарында жаңжал чыгып, ал улут аралык арыздашууга айланып кеткен. Тополоң алгач шаардын борбордук бөлүгүндөгү казинолордун биринде кыргыз-өзбек жаштардын ортосундагы чырдан тутанганы айтылып келет. Бул чырдан соң түнкү саат 10:30 шаардагы Алай мейманканасынын тегерегине 1000ден ашуун өзбек тектүү жарандар, негизинен жаштар чогулган. Аларга каршы турган аз сандагы кыргыз жаштарынын саны улам көбөйүп отурган. Чырды басууга келген милиция күчтөрү андай учурларда колдончу атайын ок, жабдык же кошумча аскерлер менен бекемделген эмес. Ички иштер кызматкерлери жарат алып, алардын унаасына жана тегеректеги имараттарга өрт коюлган. Түнкү саат 12-лерден шаардын борбордук бөлүгүндөгү мечиттерде беймал азан айтылган. Тополоң андан ары курчуп ок атышуулар менен уланган. Быйыл Ош окуясына 11 жыл болду. Бул окуянын тутанып кетишине сактаган жаңжалды баскан генерал Курсан Асанов болгон. Ал ушул окуядан кийин
өрт өчүргүч генерал атка конгон. Курсан Асанов ош окуясында чыныгы генерал экенин көрсөтүп, бир заматта элдин уулуна айланган. 90-жылдардын ортосунда Ош шаарында акча алмаштыруучу жайында иштеген ишкерди барымтадан куткаруу операциясында Курсан Асановдун аракети эл арасында катуу сөз болуп, ошондон кийин ысымы тааныла баштаган. Бир топ жыл райондук жана облустук кылмыш ийгиликтөө бөлүмүнө жетекчи болуп жүрүп, 2005-жылы Ош облусунда Кара Суу райондук милициясына жетекчилик кызматка дайындалган. Кийин өзгөн милициясын жетектеп, 2010-жылы Ош шаардык милициясына жетекчи болуп келген. Ал Бишкекке которулуп кеткенден 2 аптадан кийин Ош июнь окуясы тутанып кетет. Курсан Асановду кайрадан Ошко жөнөтүшкөн. Мурда бир чөлкөмдө гана белгилүү болуп жүргөн Курсан Асанов 2010-жылдагы июнь окуяларынан соң жалпы коомчулукка кеңири таанылат. Ошентип, элдин уулу Курсан Асанов өз ишин мыкты билген чыныгы патриот экенин көрсөтүп келет. Кеңешбек Дүйшөнбаев ОКМКнын мурдагы төрагасы. Ош окуясында элдин стабилдештирүүгө, элди тынчтандырууга, кийин коопсуздукту камсыз кылууга, коомдук тартипти сактоого Курсан Асанов абдан чоң роль ойногон. Аны эч ким жаап жашыра албайт. Анын эмгеги белгилүү. Ошол үчүн ал кийин кызматтан наамдан жогорулап, алкыштарга татыктуу болгон. Жылдызкан Жолдошова экс-депутат 2010-жылдагы Ош коогалаңын басууда эки элдин тынчтыгын, бейкоттугун, өлкөбүздүн бүтүндүгүн сактоодо октон жалтанбай от кечип жүргөндөрдөн генерал Курсан Асановдун эмгеги зор. Керек болсо Курсан Асановго ыраазы болушубуз керек. Муну чындык үчүн, адилеттүүлүк үчүн баса белгилеп кетишибиз керек. Анан албетте ошол кездеги Ош шаарынын мэри Мелис Мырзакматовдун жаңжалды токтотууда дагы эмгеги чоң. Улукбек Ормонов жогорку кеңештин депутаты. Адилеттүүлүк үчүн айтып коюшубуз керек, Ош коогалаңын басууда эл алдына чыгып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө мамлекеттик жетекчилик кызматтагылардан Курсан Асановдун эмгеги зор болгон. Муну эч ким тана албаса керек. Анын эң ириде чечкиндүүлүгү, эл менен сүйлөшө билгендиги, эч коркпостон эл алдына чыгып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турганы, жаңжалды басууда эмгеги өтө чоң. Курсан Асанов чыныгы мекенчил эл уулу экенин 2010-жылы Ош окуясында далилдеп койгон. Жусупжан Жээнбеков экс-губернатор. 2010-жылы түштүктөгү июнь коогалаңын басууда Курсан Асановдун эмгеги зор. Анткени ошол күндөрү мен дагы аралашып түштүктө жүргөм. Курсан кандуу калабада эч кандай паника калтырбастан өзүнүн кол астындагы жигиттерди, аскерлерди баарын башкарып, коркунуч абалына түшкөн жүздөгөн мекендештерибизге өзүнүн кыраакылыгын, жалтанбастыгы менен жардам берип, эл уулу аталган. Чыныгы жигит эл оозуна алынган. Буюрса, Курсан Асановдун эмгеги тарыхта калат. Абдыгүл Чотпаев генерал. Курсан Асанов генерал чынын татыктуу алып жүргөн элдин уулу. Ош коогалаңындагы анын эрдиги тарыхта калды. Курсан Асанов мекен үчүн жанын аябаган кайраттуу жоокер экенин баса белгилегим келет. Булак чындык медиа. Эл чындыкты билсин. Россияда Кыргызстан жасалма документтери менен колдонуунун 113 фактысы аныкталган. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Россия Федерациясындагы өкүлчүлүгү Россиянын укук коргоо органдарынын аймактык бөлүмдөрүнө Кыргызстан жаранынын жасалма документтерин колдонуу фактыларын аныктоого жана бөгөт коюуга жардам көрсөтүп келет. Мындай маалыматтын Ички иштер министрдин басма сөз кызматы таратты. Белгилүү болгондой, 2021-жылдын 5 ай ичинде Ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгү Москва шаарынын полиция кызматкерлери менен биргеликте Россиянын аймагында Кыргызстандын жарандарын жасалма документтерин колдонуунун 113 фактысын аныкташкан. Ошол эле учурда аныкталган жасалма документтердин бардыгы чет өлкөлөрдө даярдалганы белгилүү болду. Россиянын аймагында иштөө максатында Кыргызстан жаранынын жасалма паспорттары жана айдоочулук күбөлүктөрдү Борбордук Азия өлкөлөрүнүн жарандары колдонулган учурларды арбын. Ички иштер министрлигинин Россия Федерациясындагы өкүлчүлүгүнүн маалыматы боюнча жасалма пластикалык айдоочулук күбөлүктөрдү жана паспортторду ID-карт түрүндөгү 2004-жылдын үлгүсү колдонулгондугу биздин жарандар тарабынан 57 факт, паспорт 28, айдоочулук күбөлүк 29. Ал эми Борбордук Азиянын жарандары тарабынан 56 факт, паспорт 52, айдоочулук күбөлүк 4 аныкталган. Жеңил ойлуу жарандар жасалма документтерди алышып, алар жүргөн мамлекетте мыйзамсыз аракеттери үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылып калышы мүмкүн экендигин унутуп калышат. Жогоруда келтирилген бардык фактылар боюнча Россиянын Ички иштер министрлигинин аймактык бөлүмдөрүнүн соттук медициналык борборлору тарабынан тиешелүү экспертизалар жүргүзүлүп, ага ылайык алынган документтер мамлекеттик стандарттарга туура келбей, түстүү сыя менен басып чыгаруу жолу менен жана өздүк маалыматтарды өзгөртүшүп жасашкан. Кыргыз Республикасынын жарандары көбүнчө айдоочулук күбөлүктөрдүн жарактуулук мөөнөтүн өзгөртүү менен жасалма айдоочулук күбөлүктөрдү колдонушат. Орто Азиянын жарандары жөнүндө айта турган болсок, алар негизден Россия Федерациясында иш жүргүзүү максатында жасалма документтерди, фото сүрөттөрү чапталган пластик айдоочулук күбөлүктөрдү жана ID-карт паспорттун 2004-жылдын үлгүсү колдонулат. Кийинчерээк текшерүү учурунда белгилүү болгондой, атайын пин номерлери жана паспорттун сериялары Кыргыз Республикасынын башка жаранына таандык экени аныкталып калат деп Ички иштер министрдин басма сөз кызматы билдирди. Булак Кактус медиа.